Мындан бир нече ай мурун Замир Турганбаев аттуу жаран УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке видео кайрылуу жасаган. Мында анын улгайып калган энесин жана 2-класста окуган баласын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери коркутуп үйүнө бастырып барганын айтып даттанып чыккан болчу. Альфа кызматкерлери 68ге чыккан менин энемди алсыз кеше жакындан небересин жоготкон энемди маскачан кирип, автоматтар менен кирип, үрөйүн учуруп, коркутуп, үйдү тинтүүгө алышыптыр. 2-класстагы окуган баламды коркутушуптур. Эскертсек, Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Ак Өргү айылында 720 орундуу мектепти салууда мамлекетке 24 миллион сомдон ашык зыян келтирилгени боюнча кылмыш иши козголгонун маалыматтык сайттар жазып чыкты. Ал эми жогорудагы видео кайрылуу жасаган жаран Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнүн жетекчиси Замир Турганбаев. Мындан улам жергиликтүү бийликтин башчысы кыңгыр ишин кымтып жүргөнбү деген суроолор ташталууда. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, энелерге жана балдарга тийбеңиз деп какшаган Замир Турганбаевдин айыл өкмөтү 24 миллион сом жеп коюшуптур. Айыл өкмөт менен тендерден уткан ферманы камаш керек. Ак Өргү айылындагы 720 орундуу бул мектеп 2019 жылы 2-сентябрда курулуш аяктап пайдаланууга берилген. Учурда райондук прокуратура бул мектептин курулушу боюнча кылмыш ишин козгоп, бул боюнча териштирүү ишин баштаган. Аталган маалымат боюнча кененирээк жеринен тааныштырып айтып беребиз. Айтылып жаткан маалымат боюнча Кара Суу райондук прокуратурасына кайрылдык. Алгач маалымат берүүдөн баш тартышып, облустук прокуратуранын уруксааты менен гана уюлдук байланышуу аркылуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Алардын айтуусуна ылайык аталган кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп, учурда Ош облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Айрым жумуштар аткарылбагандыгына карабастан аткарылды деп кабыл алып, айрым жумуштардын наркын жогорулатканы аныкталып, жыйынтыгында 24 миллион 209 миң сомдук зыян келтиргени аныкталган. Аталган факты райондук прокуратуранын 4-декабрда кылмыштардын жоруктарын биздиктүү иресине каттагандан кийин аталган сотко чейинки өндүрүш караштыруу боюнча тийиштүү органга өткөрүп берүү үчүн Ош облустук прокуратурасына жөнөтүлгөн. Бул боюнча бүгүнкү күндө кайсы орган тарабынан тергелип жатканы боюнча бизде маалымат жок. Ал эми козголгон иш боюнча Сарай айыл өкмөтүнүн жетекчиси Замир Турганбаевдин өзүнө жолуктук. Айтымында номер 139 мектепти куруу идеясын 2014 жылы көтөрүп чыгып тендер жарыялаган. Конкурстун жыйынтыгында Акмат курулуш жоопкерчилиги чектелген коомуна тапшырылып, 159 миллион 5463 сомго келишим түзүлгөн. Ал эми келтирилген жүйө боюнча прокуратура тарабынан эч ким келбегенин айтат. Тергөөгө чакырылса маалымат берүүгө даяр экенин билдирет ал. Бизге пока анын немеси келелек. Жанагында кайсыл жерден выявить этилди, кандай болду деп. Бул биринчиси. Экинчиси, эгер выявить этилген болсо дагы бизде мыйзам бар да. Мен куруучу эмесмин. Биз ошондон атайын технадзор алабыз. Ошол иштерди кабыл алуу боюнча, эгер технадзор ушул иштерди кабыл алды десе, биз акчасын которуп беришке милдеттүү болобуз. Эми буну азыр досудебный расследование, по-моему, чыкырса керек, чыкырса барып жооп беребиз ошол жерлерге. Бүгүнкү күндө чыкыр элек, жок. Биз мени чыкырганга деле негизи жок өзү негизинен. Курулуш тармагы боюнча айттым го, технадзордон кийин мен биринчи орун басарым кол коет. Андан биз акчасын которуп беребиз. Факты Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын көрсөтмөсүнүн негизинде Кара Суу райондук прокуратурасы тарабынан курулуш объектилерин текшерүүгө алуу тапшырмасы менен пландан тышкары текшерүү иши жүргүзүлгөн. Анын негизинде үстүбүздөгү жылдын 4-декабрында Жазык кодексинин 320-беренесинде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен райондук прокуратуранын бирдиктүү реестерине катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Кара Суу району.